COVID-19 илдетин жуктуруп алуу коркунучунун алдын алуу боюнча берилген тартиптерди так сактоо жана эмдөөдөн өтүү мезгил талабы. Аны бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму расмий тастыктоо менен бардык өлкөлөрдү вакцинациялууга үндөп келет. Кыргызстандын дагы бардык аймактарында эмдөө жүрүүдө. Алардын арасында Чүй облусунда бул багытта иштер уланууда. Адистердин айтымында азыр калктын калың катмарынын бардык каалаган жарандары эч тоскоолсуз эмдөөдөн өтүүгө шарт түзүлгөн. Алардын арасында ар кандай өнөкөт оорусу бар адамдардан баштап карылар дагы бар. Эмдөөдү азыр биринчиден ошол биздин жогорку курактагы жарандарыбыз алыш керек. Ошондон эле баягы өнөкөт оорулар менен ооруган жарандар алыш керек. Себеби биринчи иретте ушул жарандарыбыздын иммунитети бүгүнкү күндө мына туруксуз. Ошон үчүн биз ошолорду активдүү эмдөө менен гана ошол ковидке каршы иммунитет чакырып, ошону менен гана биз оору менен ушул контингенттин арасында ооруну азайтканга чоң мүмкүнчүлүк болот. Коркпой эле алыш керек, себеби деген бүгүнкү алып жаткан вакцина мына Sinopharm бул мындай побочный эффект практически мында жок. Мына көптөр деле айтып атса керек, бир да мындай учур катталган жок. Акыркы маалыматтарга таянсак, Сары Өзөн жергесинде жалпы эмдөөнү 36.504 адам алган. Алардын ичинде Москва районуна караштуу Бешкөрөк айылынын 72 жаштагы тургуну Токон Сүйүнбаева дагы бар. Жаста 2 жолу вакцинация алдым. Экөөндөн эч жерим ооруган жок, сонун болуп өттү вакцинация. Өзүм 2-нчи инвалид группамын. Көзүм жакшы көрбөйт. 2 малдар тамсам эртең менен кечинде. Азыр ден соолугум жакшы эле. Ар кандай фейк маалыматтарга жана ушактарга эч ишенбей, ден соолукка кам көрүү бүгүн өзгөчө зарыл. Ошол себептен өзүңүздүн, жакындарыңыздын саламаттыгына кам көрөм десеңиз, эч коркпостон эмдөөдөн өтүңүз. Мурат Жолукеев, Эсенбек Үсөнов, СТВ.